Assalamu алейкум. Мекендеш медиа YouTube каналын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Туугандар, бүгүн биз сиздерге мен өзүм кичине жаңы инкубатор алдым эле. Ошол жөнүндө кичине обзор кылып берейин сиздерге. Анан ушул жөнүндө кичине маалымат дагы берип коеюн. Ушу тоок бизнес кылам дегендерге, ушу тоок менен ушундай иштерди кылсамбы дегендерге бир аз да болсо пайдалуу болот деп ойлоймун. Андыктан биздин каналды биринчи жолу көрүп аткандар каналга катталып коюңуздар, жана лайктан басып, комментарий жазып, өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди жазып койсоңуздар болот. Туугандар, бул инкубатор жакында алдым, уже экинчисин ачырып атам. Буюрса, Россиядан алдырдым, Москвадан. МБФ деген меники бул. Модель МБФ 750 деп коет. Бул жерде турат, мынасы эмеси. Москвадан алдырдым. Баасы, ошол жерде турган баасы мен 94.500 рубль калдыргам, бир жарым ай нарагында. Азыр дагы кичине кымбаттап калыптыр. Анан келиши менен бул 100.000ден ашып кетти. Жол кирасы да кымбат болду. Москвага келиши, нары бери, кыскасы кошумча расходтор менен 100дөн кыйла эле ашып кетти. Бул аппарат тууралуу кыскачараак маалымат айтсам, бул аппаратка 750 жумуртка батат. Бул профессиональный. Анан бул жерде бул тооктуку бул жерде жазылып койгон мына. Курица 750 жумуртка батат. Бөдөнөнүкү 1875 штук батат. Кугулунуку 575, утка 575 үрдөк. Газдыкы 262 штук батат. Бул аппарат өтө сонун аппарат экен. Мага жакты. Мен мындай кымбат болду, бирок кымбат болгонуга мен жилет этпейм, себеби ошол эмесиге достойный экен. Мындай акчасыга достойный экен да, мындайча айткандачы. Анан мурдагы ачырганымда 755 жумуртка баткан, ошонун 645 ачкан. Бирок мен ал жерде 4-5 адамдан өзүмдүн жумурткаларым жетишпей, анан бирөө дагы бир 4-5 адамдан таза кандуу ошол эмелерден алып, адлерден алып ачырганмын. Ошондо эме болгон. Жетпей калганда ошондо мен жазып койгом, мынантип жазып койгом да, кимдерден канаяктан алган эмелеримчи. Анан бул жерде эме кылганмын. Ошол бирөөдөн алганымдан кичине тукуму начарраак экен, ошонун көбүрөөк ошол жумурткасы начар болгондуктан эме чыкпай калган. Көбүрөөк аплод чыкпай калды. Атак калгандары сонун ашты. Бүгүнгүсү да азыр мына уже 600дөн ашты. Уже ачып бүтөйүн дедим. Мына 2 лоток ачып бүттү уже. Буларды мен лотокторун чыгарып таштадым. 3 лотокту. Азыр 2 лотокто калды. Булар привозной немелер, жумурткалар. Өзүмө линияларды алмаштырганга Казакстандан алдырганмын. Россиядан келген жумурткалар. Анан бул жерде эме калганы өзүнүн эле эмелер. Анан бул жерде аппараттын мындай өзгөчөлүгүн айтсам, бул аппарат өзгөчөлүгү мынанда. Эгерде свет өчсө, бизде ошол эң көйгөйлүү маселе ушул свет да. Свет өчкөн болсо 4-5 саатка чейин температураны кармайт. Гарантия булгачы, бул фирманын гарантиясы, бирок мен по факту мен өзүм дагы жакында эле свет өчкөндө эме кылдым. Ошондо текшердим, чындыгында эле ошондой экен. Температура жоготкон жок. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул аппараттын эң өзгөчө жери бул экраны сенсорный булар. Кадимки современный, мындайча айтканда. Мынантип эмелер менен эме кылып иштейт, сенсор менен. Нерде эмелери бар, калибровка, мына. Кыскасы бүт неменики. Ушундай эме менен иштейт, ашыкча кнопкасы жок. Бул жак светтики. Свет өчүрүп, жандырып койсоңуздар болот. Бул жак питание сеттики. Анан бул жерде өзгөчөлүгү мына яйцо деп турат. Көрүп атасыздарбы? Бул аппараттын ичинде жумурткага атайын датчик бар. Ошол датчик мынандай резинка менен тукумга кыстарылат, жумурткага кыстарылып, датчикти ушуга кысып,
тукумга эме кылып коебуз. Анан ошол бул жактан жумуртканын канча градуста турганын бул контролдойт. Эгер ысып кетсе суутат. Бул жерде ичиде вентиляторлары бар, астыда, үстүдө. Сууп кетсе көтөрөт. Кыскасы өзү полный контролдойт. Сиздер буга эчтеке кылбайсыздар. Болгону суусун текшерип турасыздар. Болду. Анын астында мына вентилятор турат. Мына ошол вентилятор сууду влажностьты көтөрөт. А мен мыналарды уже вывод болуп атканда кошумча кылып эме кылып койдум. Влажность көбүрөөк болсун деп эме кошуп койдум өзүм элечи. Негизи кошпосо да боло берет да, бирок мен влажность көбүрөөк болсун деген ойдо өзүм кошуп койдум. Анан дагы бул жерде мына менюну басып туруп, мисалы үчүн сиздер жумурт немени эгерде кулу, бөдөнө, башка немени ачтырам десеңиздер, мына бул жерде мына программасында турат. Мисалы үчүн индейканы ушундай басып туруп эле бул жакта стартты бассаңыздар болду. Бул мынанын ичинде программа полный автоматически ушу индейкага өтөт. Өткөндө полный температура сиздер эчтеке кылбайсыздар да. Баягы ручной аппараттарга окшоп өзгөртүп, турлап, эме кылып жүрбөйсүздөр. Бул өзү полный контролдойт. Анан бул жерде мынабу эменики дагы бар. Бөдөнөнүкү ушул программасы да. Анан бул жерде дагы бир бул аппараттын немеси бул төөкүчтүн тукумун дагы ачат. Төөкүч тукумун ачат экен. Бирок мен ачырып көрө элекмин, буюрса пландар бар. Анан ал жөнүндө дагы мен сурадым, инженерлерден сурасам, ачат, практикадан өткөн ачат. Эгер ачырам десеңер биз үйрөтөбүз деди. Кантип эме кылышты. Мына турган кабель, датчик бул ошол неменики. Жана мен айткан жумуртканын датчиги. Бул аппараттын эң өзгөчөлүгү ошол экен да. Баягындай жумуртка ысып кетпейт, сууп кетпейт, полный манерде компьютер өзү контролдоп турат экен да. Өзгөчөлүгү ушунда экен. Мына азыр мисалы үчүн көрдүңүздөр, влажность көтөрүлүп кетти да. Мына ичиде вентилятор иштеп атат. Мына эмесинде. Бул жагында вентилятор иштеп атат. Бул жагында дагы воздушный эмеси бар. Астыда да вентилятор бар бул жакта. То есть циркуляция өтө жакшы да мында. Азыр мына бул жерде азыр буюрса мына жөжөлөр чыгып атат. Иншалла жарып атат. Мына утуру дагы чыгып атат. Анан дагы бир жери, мисалы үчүн сиздер жакшы жери бул аппараттын. Бул жерде мына день 21 деп турат. День 21, саат 21-чи күнгө өттү. 2 саат 49 мүнөт болду өткөнүгөчү. Мына көрдүңүздөр, убактылардан бери да. То есть мисалы үчүн сиздер эме кылсаңыздар, кайсы күнү бастырдым эле, кайсы числодо бастырдым эле деп жазып жүрүп же мындай кыйналбайсыздар. Мынаны эле карап койсоңуздар, бул жерде датчикте полный көрсөтүлүп турат. Канчанчы күнгө болду, канча. Анан бул мына температуралары ар бир немеге карап өзгөрө берет. Мисалы үчүн 17-нчи күнү башка температура болот, 18-нчи күнү башка күнү эме болот. То есть биринчи күндөн 3 күнгө чейин башка температура болот, влажностьтар да өзгөрүп турат. Мына воздух дегени бул ушул инкубатордун ичидеги температура. Мынау болсо ошол жумуртканыкы. Экөө эки отдельный датчик да, то есть бул инкубатор ичиндегини эме кылат, контрол эме кылат, көрсөтүп турат. Бул жумуртканын ичиндеги, жумуртканын, то есть кабыгындагы температура канча экенин бул жерде көрсөтүп турат. Ушул аппаратты алам дегендер болсо мен сунуштаймын. Өтө сонун аппарат экен, мага жакты. Буюрса мындан да чоңурагын алам азыр. Кудай буюрса заказ кылып атабыз, иншалла. Келип калат жакында алдагы, мындан чоңурагыны. Мен дагы сиздерге сунуштайм, эгер мен дагы кызыгамын, ушундайны аламын десеңиздер, мага экран астыга номер калтырып коем, WhatsApp, ошого байланышып, кошумча маалымат дагы алсаңыздар болот. Анан эме жери мен алар менен кичине сүйлөшүп эме болуп калдык, жакын болуп калдык. Кошумча немелерди жакшылап эме кылып сиздерге алдырчканга колумдан келишинче жардам берем да. Мага эме кылбайсыздар, акчаям которбойсуздар, эчтеке, просто мен ошолор менен сүйлөшүп дайындап эле коем. Өзүңүздөр акчасын төлөп Москвадан өзүңүздөр алдыртып алсаңыздар болот.
Анан бунун кичинелери да бар, 50 штуктан баштап, 50 штук, 80, 120, 210, анан 400, анан 600, анан мына 750, 1100 штугу, 1350, анан 1500 штукка чейин бар. Отдельный выводнойлору дагы бар экен өзүнчө. Ошондуктан эгер кандай аппарат алсам экен деп ойлонуп аткандар, ушундай иш кылам дегендер болсо, акчасыга чыдап ушундай алууңуздарды мен сиздерге сунуш кылам. Эми ар кимдин шарты ар кандай, ошого сиздер дагы эме кылсаңыздар жакшы болот. Анан бул мындай азыр эми кичине шарт жоктугуна байланыштуу мен үйгө эле коюп койдум. Дошу дагы чыкпайт. Эми кичине чыгат, бирок эч кандай ашыкча звук жок да. Үйгө эле коюп, мына ушу үйдүн ичинде эле ача берет. Кыштын күнү дагы тышкы үйүңүздөргө коюп койсоңуздар да болот. Жыт чыгарбайт, эме кылбайт, эчтеке болбойт. Эми ачып атканда кичине жыттанат, бирокчу кичине чаң чыгат. Анан астыга бул жерге мындай материал салып коем мен астыга. Эчтеке болбойт. Ошондуктан ушундай аппарат алам дегендер болсо, мен сиздерге ушул эмелерди колдон келишинче жардам берип, жакшы кылып упаковкалатып алдыртып берем. Кааласаңыздар Кыргызстанга, кааласаңыздар Москвада өзүңүздөр эле жакшы кылып сүйлөшүп берем, акчасын төлөп өзүңүздөр алып келип аласыздар. Доставка жок бирок Кыргызстанга. Болгону ошо фирма менен жакшы кылып сүйлөшүп берем да, эми сиздерге неме болуш үчүн. Кызыккандар болсо. Анан бул жакта мындай стабилизаторун да кошуп алганмын. Бул стабилизатор алыш керек экен бул нерсени дагы. Негизи албаса деле болот, бирок алып койсоңуздар, эми ушундай кымбат аппарат болгондон кийин бул токту мындай бирдей кылып эме кылып чыгарып берет да. Бирдей кылып токту көбөйүп кетиши мүмкүн, кээ бир жерде ток аз болушу мүмкүн, кээ бир айылдарда. Ошого мына ушул сиздерге өтө жакшы жардам берет. Анан бул токту кандай жейт деген суроолор болсо, токту 300 Вт. Потребляемый мощность керектелүүчү немеси 300 Вт. Бул ток өтө аз да, эми 300 Вт деген аз. Анан токту аз жейт экен, плюс жагы. Анан дагы плюс жагы 1 жыл гарантия бар. Бул эми аппаратка 1 жыл гарантия бар. Эгерде бузула турган болсо, өздөрү оңдоп эме кылып берет. Баягындай эме кылат. Анан мынаны кантип колдонуш, кантип эме кылыш, регулировка аяк бияктарыны ал жөнүндө инженерлер менен байланыштырып эме кылып коямын. Эгер алсаңыздар, сиздерге полный видеосвязь менен WhatsApp'тан полный үйрөтөт сиздергечи. Мынаны кантип колдонуш керек, температураны кандай кылат, влажностьти кантип көтөрөт, түшүрөт, ысып кетсе эмне кылыш керек, сууп кетсе эмне кылат. Эми андай нерсе боло бербейт. Бирок в случай боло турган болсо, сиздерге полный жардам берет инженерлер, жорустар. Өздөрү видеосвязь кыласыздар WhatsApp'тан. Сиздерге айтып, түшүндүрүп, көрсөтүп, үйрөтөт. То есть мындай сатып эле кутулбайт да, ал фирмачы сиздерге полный жардам берет. Мен мисал үчүн азыр мен үйрөнүп калдым, Кудайга шүгүр. Бирок үйрөнгөнгө чейин мага дагы жардам беришти да. Видео звонок кыламын, мындай болуп атат деп айтам. Өздөрү мына кылдып видеосвязьдан көрсөтөт. Бул жерде сигнал чыгат. Эгерде туура эмес болуп, ошибка боло турган болсо, бул жерден сигнал чыгат, звук берет. Звукту бассаңыздар, нерден эмес чыгат, программасы чыгат. Каерден ошибка кетти, тукум ысып кеттиби, же влажность көп түшүп кеттиби, полный айтып турат. Анан ошого жарата сиздер кыймыл аракет кыласыздар да. Анан температура помещения 18, мына үйдүн ичи, ошол инкубатор турган жер 18 градустан 22 градуска чейин болуш шарт экен. Көп сууп кетсе дагы, көп ысып кетсе дагы болбойт экен. Ошо 22-23гө чейин болот экен. Мына көрдүңүздөрбү? Сонун чыгып атат, мына уже жумурткалар уже чыгып бүткөнү калды. 20-күнү, 21-күнгө өтүп атканда башталды. Мына уже мына, то есть 20-күнгө өтүп, мына 1 суткада уже ачып бүтүп койду да. 1 суткада ачып бүттү. Бир убакытта ачып бүттү. Мынау эмелерге караганда Norma Ural ушундай немелерди да колдоном мен. Norma Looper. Азыр турусын айтсам, ал аппараттар жакпай калды. Колдонгондон кийинчи. Ошого туугандар, сиздерге дагы ушундай аппарат насип кылууну Кудайым насип кылсын. Жакшы ниет кылыңыздар ушундай иштер менен. Алектениңиздер. Адам кылган нерсени адам кылат.
жакшы ниет менен баштаңыздар. Колдон келишинче мен дагы сиздер менен өзүмдүн жардамымды берем иншалла. Сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube канал болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биздин каналдын алыстабаңыздар, көз салып туруңуздар. Лайктан басып, комментарий жазып, сунуш, каалоо, тилек, ой пикириңиздер болсо жазып койсоңуздар, биз абдан кубанычта болобуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.